Assalamu alaikum. Бүгін сіздер үшін ең пайдалы болған 3 азықты сунуштамакчымын. Бұл азыктарды рационго киргизүү аркылуу албетте денсаулыгыңыздарды жакшырта аласыздар. Ошонун негизинде өмүрүңүздөр дагы узак болот. Бул азыктар ар бирибизге жеткиликтүү жана көпкө чейин колдонсок деле эч кандай зыян көрбөйбүз. Андыктан мен үгүттөйт элем, денсаулыкту жакшыртууну ушулардан баштай берсеңиздер деп. Маалыматтын негизги бөлүгүн айтуудан мурда жалпыңыздардын көңүлүңүздөрдү кичинекей жарыяга бармакчымын. Кудайым буюрса, бүгүндөн тарта дени сак жашоо курсун кайрадан баштадым. Максат ашыкча салмактуу адамдарды арыктатуу же болбосо арык адамдар тескерисинче салмак коштуруу эмес. Бул курстун максаты денсаулыкту жакшыртуу, тагыраагы дени сак жашоо образын камсыздандыруу. Ар бир адам катыша алат жана албетте төлөмдүү болот. Себеби бекер нерсенин кадыры аз болот. Албетте бекер маалыматтар деле ушул YouTube, Instagram тармактары аркылуу уландан чыгып турат, бирок арасында ушундай төлөм аркылуу көрсөлө турган маалыматтарды дагы сиздерге сунуштап турмакчымын. Бул аркылуу ошол маалыматты өзүңүздөргө көбүрөөк ушул колдонушуңуздарга бир түрткү болмокчу. Ошол максатта ушундай маалыматтардын тизмегин өтө бир жөнөкөй тилде жалпыңыздарга сунуштайын деп турам. Андыктан ушул дени сак жашоо курсуна катышыңыздар. Байланышуу үчүн 0504 44 55 28 номерине WhatsApp'тан жазасыздар. Демек, мен сиздер үчүн эң пайдалуу болгон 3 азыкты айтууну баштайын. Биринчиси бул квашеный капуста. Албетте буга чейин бул азыкты сиздерге сунуштап кеткенмин. Жана өзгөчөлүктөрүн да айтканмын, дагы да айтам. Бул азыктын эң чоң артыкчылыгы С витаминине бай экендиги. Демек, С витаминине азык бай болсо, ал сөзсүз түрдө иммунитетти көтөрөт. Жана бул азык бир гана С витамини менен чектелип калбайт. Толтура башка дагы артыкчылыктары бар. Бирок С витамини биз үчүн, ушул денсаулыгыбыз үчүн өзгөчө чоң мааниге ээ. Бул бизде болуучу бардык зат алмашуу процесстерине катышат. Организмге эмнени сиңирип алыш керек болсо, ошонун баарын сиңирүүгө дагы өзүнүн салымын кошуп турат. Ошол себептен С витаминине биз күн сайын муктажбыз жана аны толуктоонун эң оптималдуу варианты квашеный капуста. Эч кандай зыяны жок. Анан квашеный капуста тамак сиңирүү органдарына, тагыраагы ичегилерге өзгөчө зор таасир этет. Биринчиден, ал пробиотик, тагыраак айтканда, пайдалуу бактерия. Пайдалуу бактериялар ашказанда өлбөй өтүп кетет дагы, жоон ичегинин микрофлорасын байытып берет. Эгерде жоон ичегинин микрофлорасы бай боло турган болсо, биздин иммунитетибиз жакшы болот. Анткени биздин ушул иммунитетибиздин калыптанышына ушул ичегибиздеги микробтордун, пайдалуу микробтордун салымы өтө чоң болот. Андыктан микрофлораны байытуу максатында дагы квашеный капуста жешибиз керек. Жана ошондой эле көпчүлүк бейтаптар мага ушул ич катуу көйгөй менен көп кайрылышат. Тилекке каршы көп адамдар жабыркап келет, туура эмес тамактануунун айынан, же болбосо дагы кошумча кандайдыр бир оорулардын айынан ич катуу көйгөйүнөн жабыркагандар көп. Дал ушул ич катууну жоготуу максатында дагы квашеный капуста жеп туруш керек. Эми албетте өтө көп жеңиздер дебейин, күнүнө жеңиздер деп да айтпайын. Жок дегенде бир жумада 2 жолу же 4 жолуга чейин жеп турсаңыздар жакшы болот. Кечки тамакка кошо жей бересиздер. Ким канча жей алса, ошончо жей берсин. Ашыкча жеңиздер деп деле айтпайм. Эң башкысы сиздердин ушул столуңуздарда, дагы айтканда дасторконуңуздарда квашеный капуста болсун. Экинчи мен сиздерге сунуштай турган азык бул албетте балык. Балык тууралуу көп эле видео материал даярдаганмын. Жана бул азыктын негизги өзгөчөлүгү омега 3 май кислоталарына бай экендигинде. Омега 3 көп эле азыктарда бар, жана алардын ичинен эң көп камтылганы бул
балык да. Андыктан биздин ушул дасторконубузда балык дагы болуш керек. Бир жумада бир жолу болсо дагы балык жеп турушубуз керек. Ошол аркылуу биз ден соолугубузду жакшырта алабыз. Балык жеш аркылуу организмди йодко байыта алабыз. Балык жеш аркылуу организмге эмне керек болсо ошонун баарын толуктай алабыз. Андыктан балык жегенди дагы адат кылыңыздар. Бул азык сиздерге жакпаса дагы. Чындыгында балык тууралуу айта берсек өтө көп. Биздин ушул ден соолугубуздун бекем болушунда мунун мааниси зор. Ошону эле айтып өтмөкчүмүн. Андыктан ушул маалыматка бир оң сиздерде аракет болот деген ишеничтемин. Үчүнчү сиздерге сунуштай турган азык биринчи жолу сунуштап атам, бул жаңгак дагы пекан жаңгагы. Албетте баардык эле жаңгактардын биздин ден соолугубузга тийгизген оң таасирлери өтө көп. Жана ушулардын ичинде пекан дагы өзүнчө айырмаланып турат. Бул өзгөчө биздин ушул тамак сиңир органдарыбызга зыянын тийгизбей, оңоюраак сиңип кетиши менен дагы айырмаланып турат. Биз үчүн өзгөчө чоң мааниге ээ болгон, стрессти жое турган жана ошондой эле иммунитетибизди бекем кыла турган тиамин тагыраагы витамин бул бир бар. Жана ошол витаминди көбүрөөк алгыбыз келсе, биз пекан жаңгагын жешибиз керек. Бул азыкты биз каяктан табабыз? Башка азыктарда эле, же башка жаңгактарда эле базардан ушул жаңгак саткан жерден алсаңыздар болот. Анан көп жеңиздер деп айтпаймын. Балким күнүнө болбосо дагы бир жумада 2 жолу, 3 жолу, 4 даанадан жеп койсоңуздар жетиштүү болот. Эртең мененки тамакка кошо. Жана алдыда ушул бул айтылып өткөн азыктарды кимге жегенге болбойт. Ошол боюнча дагы кыскача айтып өтөйүн. Негизи квашеный капустаны ушул болбойт деп айтканга деле эч кандай негиз жок. Каалаган адам жей берсе болот. Бирок жаңгакты анан балыкты аллергиясы бар адамдарга өзгөчө мен сунуштабаймын. Балким аллергия козгобогон учурда жеп көрсөңүздөр болот. Аллергияны козгобой турган болсо жей бериңиздер. Бирок аллергия кайра эле козголо турган болсо, ошону жегенде анда таптакыр жебей эле коюш керек болот. Анан балыкты ошол кимге болбойт дагы ошол өнөкөт оорусу барларга. Эми өнөкөт оорулар көп, баарын эмес, кээ бир өнөкөт оорусу барларга. Бул ушул категориядагы адамдар өздөрү билет, аларга ушулар тыюу салынган болсо, алар жебей кое бериш керек. Анан бул маалыматтар үгүт иретинде тагыраагы ден соолукту жакшыртуу максатында үгүт иретинде сунушталып жатат. Бул таңоолоо эмес. Андыктан сөзсүз ушундай кылышым керек экен деп ойлоп албаңыздар. Анан акырында айтарым, ушул өтө көп эжелерден, энелерден, аталардан дагы деп айтайын, өтө көп жылуу пикирлерди угуп жатам комментарийлер аркылуу. Жана ошондой эле ачык ушул көрүнгөнү келип дагы оң бир маанидеги жакшы ыраазычылыгыңыздарды, дубаңыздарды берип атасыздар. Баарыңыздарга ыраазычылык билдирем. Өмүрүңүздөр узун болсун, оорубаңыздар жана жалпыңыздардын ушул кызматыңыздарда экендигимди дагы бир ирет айтып өтмөкчүмүн. Ушул каналга каттала элек болсоңуз, сөзсүз түрдө катталып коюшуңузду мен сунуштайт элем. Анткени сизге пайдалуу, керектүү болгон маалыматтар байма-бай чыгып турат. Негизи ушул мен чыгарган маалыматтарды статистика боюнча 70% адамдар катталбай эле көрүшөт экен. Чындыгында подписацияны басуу аркылуу сиз өзүңүзгө эч кандай деле зыян кылбайсыз. Андыктан ушуну аткарып коюңуз. Комментарийге болсо суроолоруңузду же болбосо сунуштарыңызды дагы жазып койсоңуздар, албетте баарыңыздарга реакция кылганга аракет кылам.